Кимде ким Аллах үчүн ажылык милдетин аткарып, жаман сөз жана начар жүрүм турумдардан оолак турса, ал энесинен төрөлгөн күндөгүдөй тап-таза болуп, күнөөлөрдөн арылып, ажыдан кайтат деп буйрган Азирети пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Демек, ажыга барып келүү парз болсо, ажыдан келген соң ар кандай күнөөдөн алыс болуп, татыктуу жашоо дагы ар бир мусулмандын ыйык милдети экен. Бисмиллахиррахманиррахим. Мейримдүү жана ырайымдуу Алла Тааланын исминен баштайын. Чексиз мактоолор жараткан Алла Таалага, анын соңку пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга дуа салават болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Рамазан айы куттуу, Алла Таалам туткан розоңуздарды кабыл кылган болсун. Ислам дини 5 негизги түркүктөн турат. Баарыбыз эле муну билебиз. Кичинекейибизден бери балким чоң ата чоң анелерибиз үйрөткөн. Мына ошол 5 түркүктүн бири балким күбөлүк келмеси, намаз окуу, андан кийин экинчиси анан орозо тутуу. Мына Рамазан айында турабыз. Ошол учурда зекет берүү колунда бар инсандар, анан колунда бар инсандар, мүмкүнчүлүгү жеткен инсандардын ажыга баруу маселеси мына ошол исламдын негизги түрктөрүнүн бириси болуп эсептелет. Бүгүнкү буюрса мына ошол коногубуз, студиябызда коногубуз дагы өзгөчө Рамазан айында биздин мына ошо озачарга жакын жалпы мекендештерибизге дагы бүгүнкү айтыла турган темабызды ачыктап баяндап бере турган коногубуздагы Абдулазиз Ажы Туташбаев деген бир тууганыбыз келип отурат. Кыргызстан мусулмандар дини башкармалыгынын ажы жана умра бөлүмүнүн адиси. Ошол учурда Мекке, ыйык Мекке шаарындагы Уммул Кура деген университетте докторантурасы чейин начканда окуп, атайын фык усулуна чейин деген адистикте Раматылык Чубак ажыбыз окуган университетте окуп келген, илим алып келген дин аалымы биздин ошол бир тууганыбыз келип отурат. Ассаламу алейкум, урматтуу. Алейкум ассалам, рахматуллахи. Сизге биринчиден Рамазан айыңыз куттуу болсун деп айтмакчымын. Алла Таалам чоң бир неамат экен мына ошо Рамазанга жеткиргенине, Рамазан айында орозону тутуу менен биргеликте биз мына өзүңүз дагы мына муфтиятта иштеп атасыз, эмгектенип атасыз. Ажы умра бөлүмү жөнөкөй бир бөлүм эмес. Миңдеген инсандарыбыз бүгүнкү күндө ажыга барууга камданып жаткан учурлары. Андыктан мен ушул суроо менен баштагым келет. Деги эле биз ажылык дегенди кичинекей кезибизден угуп келебиз да. Аль-хадж деп айтылат арабчасы, вал умра деп арабчасы, анда деле кыргызча деле ажылык жана умра деп айтылат. Экөөнү бир баяндап кетсеңиз, ажылык деген эмне жана умра деген эмне? Бисмилlah, алхамдулилlah, вассалату вассаламу аля расулилlah. Сөзүмдү чексиз мээримдүү жана ченемсиз ырайымдуу болгон Аллах Тааланын исми менен баштагандан кийин Кудай Таалам сиздердин ушул улуу күндөрдө алып барып аткан ишиңиздерге Кудай Таалам убада кылган улуу соопторду жазган болсун жана ошол улуу соопторго бизди шериктеш кылсын. Негизи эле биздин сиз жогоруда айтып кеткендей, ажылык бул исламдагы 5 фарыздын бирөөсү, демек фарыз экендиги анык. Ал эми умра болсо, бул бизде кичи ажылык деп айтылып келгендей эле, умра ажылыктан айырмасы эмнеде? Ажылык фарыз болсо, умра суннат муаккада. Кээ бир алымдардын назарында важип деңгээлге деп кечейин көтөргөн. Айтор, ажылык бул өмүрүңдө бир жолу гана, бир жылда белгилүү бир гана убакытта, тагыраак айтканда Зулхижжа айынын 5 күнүндө гана жасала турган ибадат болсо, ал эми умра болсо, умра бул жыл бою аткарыла турган ибадат болуп айырмаланып турат. Бирок дагы бир баса кирип кете турган нерсе, жанагы ал-ибадату яздаду ажруху бихасабил макан ва заман дегендей, муну ыйык Рамазан айында кылынган умра фарыздын соогуна барабар деген. Ошондуктан дагы пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кимде ким Рамазан айында эгер умра кыла турган болсо, ал мени менен ажылык кылгандын соогун алат деген. Себеби дегенде бул бай Меккеге барып Каба мечитинде окулган намазыбыз 100 000 намаздан барабар болгондой эле Рамазан айында кылынган умра болсо, сүннөт болгонуна карабастан пайгамбарыбыз менен
кылган ажылыктын фарздын соогун алганга бир чоң мүмкүнчүлүк берилет деп айтам. Демек анда боло турганса ажылыктын ордун баспайт, бирок ажылыктын сообуна тете. Ажыр соогуна тете боло турган бир ошол бихасабил заман дегенде демек Рамазан айынын, айлардын султаны болгон Рамазан айындагы шарафаты менен ошол айдын улуулугу менен бериле турган сооп деп айтылган. Алла разы болсун. Мына айырмасын айттыңыз. Демек умра ажылыкты өмүрдө бир жолу фарз деп атасыз. Ал эми умрачы? Умра боюнча негизи пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан келген хадистерге таянып айтканда умраны деле ажылыкты деле пайгамбар өзүнүн улуу хадистеринде бир намаз экинчи намаздын ортосунда күнөөлөрдүн кечирилишине каффарат себеп болот дегендей, андан бир орозо кийинки орозолордун аралыгында себеп болот дегендей эле пайгамбарыбыз ажылык менен умрадагы кийинки ажылык, кийинки умранын ортосунда кылынган инсандык кылып, билбестен кылып, бенделик кылып, шайтанга азгырылып кылынган күнөөлөрдүн кечирилишине себеп болот деп айткан пайгамбарыбыз. Демек биздин жашообузда эгер мүмкүнчүлүгү бар адам болсо, пайгамбарыбыз көбүрөөк ажылык кылып, көбүрөөк умра кылганга кызыктырган ибадат. Бир жолу барып эле ошо менен токтотуп калбастан, колунда бар, мүмкүнчүлүгү бар инсандарыбыз эгер көп барып аткан болсо, кээде сындап калып атпайбызбы? Элдерибиз сындап атат, кечке эле ажыга барат, кечке эле умрага барат, ошондон көрөк жетим жесирге жардам бербейби эле деп калат. Ошого эмне деп айтат? Бул маселеде ушундай, биз бул маселени бөлүп карашыбызга туура келет. Себеби дегенде кээ бир адамдар ошол өзүнүн Аллах Таала тарабынан милдет кылынган фарзды аткарбай туруп деле мен ажылыктын соогун алат экенмин деп фарзды аткарбай туруп ошол жетим жесирлерге жардам берүү, же жол салып берүү, же бир дагы бир кайрымдуулук иштерге жумшасам мен ажыга баргандай болот экенмин деп фарздыкты кээде фарз амалын калтырып койгон учурлар, аткарбай туруп эле жардам берип баштаган учурлар болуп калат экен. Биз ошон үчүн эскертүү катары айтат элек, Аллах Таала фарз кылган ажылыкты аткаргандан кийин, демек биринчи жолу кылынган ажылыгыбыз бул фарз. Андан кийинкилери бул нафил болуп калат. Албетте нафил болуп калат. Ошон үчүн адам эгерде таразылап туруп, мен нафил ибадатты аткаргандан көрө бир адамдын балким бул жакта муктаждыгын аткарсам, ошол ажылыкты аткаргандай убада кылынган соопторго жетишсем деп, ал жагын таразылап туруп кылса, ал дагы жакшы. Бирок мүмкүнчүлүгү келген адам экөөнү тең кылса, ал андан да жакшы. Нур үстүнө нур дегендей. Бул жакта кайрымдуулукту да кылып, биз баягы бир ибадатты аткарам деп, экинчи бир ибадатты тосуп кое турган шариятыбыз эмес, шарият эшигибиз ачык. Мүмкүнчүлүк келген адамга бул жардамды да кыл, бул жакшылыкты да кыл, буну да кыл деп айтмакпыз. Ал эми умранын негизи биздин умра бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадистерде келгендей эле эмне үчүн пайгамбарыбыз ажылык умрага кызыктырган? Эң бир умранын фазилеттеринен бири бул умра пайгамбарыбыз хадисте айткандай эле эки нерседен тосот деп айткан. Бунун биринчиси Аллах Таала ал адамды жакырлыктан тосот. Экинчиси болсо Аллах Таала күнөөлөрү кечирип аны дозок отунан тосот деп айткан дейт. Демек бул ибадаттын өзгөчөлүгү эмнеде? Ажылык менен умранын өзгөчөлүгү башка ибадаттар же дене менен аткарыла турган ибадат, же мал менен аткарыла турган ибадат болуп эсептелсе, мисалы намаз же орозобуз бул дене менен аткарыла турган ибадат болсо, зекет садакабыз бул мал менен, акча менен аткарыла турган ибадат. Дене чарчабайт, бирок акча менен аткарган болсо, ажылык менен умранын өзгөчөлүгү эмне десе, алдымдарыбыз айткан бул эки нерсе бириктирилген ибадат. Дене менен дагы, мал менен дагы экөө, акча менен адамдын акча менен дене экөө бириктирилген ибадат болгон үчүн адам жанын дагы, малын дагы курбандык чалып, Аллахка өзүнүн ушул ажылыкты болобу, фарз болгон ажылык болобу же умраны аткарган учурда Аллах Таала тарабынан берилген белек сыйлык бул анын малына да, мүлкүнө дагы, анын өмүрүнө дагы береке берген үчүн Аллах Таала аны жакырлыктан тосот деп атат. Ал эми Аллах Таала бардыгыбыз пендебиз, күнөөкөрбүз. Пайгамбарыбыз хадисте вада кылгандай эле, күллү бани адам хаттаун ва хайрухум ат-таввабун. Бардык адам баласы ката кеткизүүчү, алардын жакшысы тооба кылуучу дегендей, тооба кылуунун бир мезгилинде, тооба кылуу сезону ар бир мусулман адам үчүн ажылык менен умра бир жашоодо Аллах Таала тарабынан берилген бир белек. Болгон үчүн бизде адамдар көбүрөөк умрага барганга ажыгып Алла разы болсун ажекем. Могул эменде айтат го, мисалы үчүн Алла Таалам чакырган инсан барат деп айтат. Бул нерсенин диний жактан сиз бир көз карашын айтсаңыз, биз баягы ооздеки айтып атабыз. Алла Таалам чакырган экен барып атабыз, чакырбаса барбайсың деп коебуз да. Бул нерсенин биздин балким мен акчам колумда турат, мисалы да, мүмкүнчүлүгүм бар, самолет деген, учак деген бар, бүгүнкү күндө бара алам да мындай деп өзүмдүн материалдык көз карашым менен ойлоп атам да. Мунун эмеси кандай? Чындыгында ошо Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде өзү айткандай эле, астагфируллах, аззин
финнаси бил хадж деп Аллах Таала Ибрахим пайгамбарыбызга буйрук кылган. Адамдарды Аллах Таала өзү чакырган деп биринчи буйругу болгон. Ал Аллахтын биринчи буйругу менен Ибрахим алейхиссалам чакырган экинчи буйрук Ибрахим алейхиссалам чакырып атат. Андайын Аллах Таала өзү убада кылып айтат. Я'тина мин кулли фаджин амиq. Аллах Таала ар кандай булуң буруштан Аллах өзүм каалаган, өзүм тандаган, өзүм жакшы көргөн, өзүм сүйгөн пенделерди гана ошол чакырга жооп кылып алып келем деп айткан да. Ошон үчүн биз чындыгында ажылык эмес башка жерге барабыз десек деле, башка жака сапар кылсак деле Аллахтын буйругу менен барабыз. Бирок бул өзгөчөлүк эмне десе, Аллах Таала атайын чакыргандыгында. Аллах Таала атайын өзү каалаган, тандаган адамдар гана барганга Аллах мүмкүнчүлүк бергендигинде турат. Ошон үчүн дагы пайгамбарыбыздын өзүнүн берекелүү хадисинде «Ал-худжажу вал-аммар вафтуллах» деп айтып атат. Умрага баруучулар менен ажыга баруучуларды Аллахтын делегаттары деп атат. Азыркы биздин тил менен айтканда делегат деген сөз. Демек, бул коноктон дагы жогору турган бир нерсе. Өзгөчө чакырылган. Азыркы күндө мисалы делегат дегенде бир мамлекет экинчи бир мамлекетке атайын тандалган министрлерди, бир падыша экинчи бир падышага келаткан бир топду айта алат да. Демек, тандалган атайын. Курултайдын делегаттары деп. Тандалган адамдар гана келет, бардыгы билесиз. Демек, Аллах Тааланын атайын делегаттары деп атканда бул өзгөчөлүк. Мына ошон үчүн дагы Аллах Таала Куранда «Да'ухум фастажабу» деди. Аллах Таалаларды чакырды, булар ага жооп кылып келди деп атат. Эми фасалуху, эми алар эмнени сураса, фаатахум, Аллах сөзсүз аларга сураган нерсесин берет деп айткан. Ошондой бир улуу ибадат. Демек, биз ар бир ажыга барып аткан адам бул жөнөкөй эле бир саякатчы же туризм же бир башка нерсе эмес, балким жүрөктүн түпкүрүнөн Кудайдан сурап, Кудайдан сезип тура турган нерсе, Аллах чакырган, Аллах каалаган, тандаган адамдардын катарында баратам деген бир сезим туруш керек. Машалла. Алла разы болсун. Абдан жакшы эме баяндап бердиңиз, бул нерсени ачып бердиңиз. Дагы бир суроо, кабыл болунган хадж, аль-хаджул мабрур деп айтабыз да. Же умра мисалы үчүн кабыл умра. Көбүнесе инсандарыбыз ажыга барбоонун, бара албай аткандыгын бирден бир себеби келгенден кийинки жашоосунан коркуп, кантип жашаар экенмин деп. Бир экинчиси албетте кабыл болунган ажылыктын белгилери кайсылар? Ошол жөнүндө бир аз ачып кетсеңиз. Азыркы учурда көптөгөн мусулман бир туугандарыбыз ажылыкка болсун же умрага болсун барып атканы байкалып атат. Бул нерсе бизди жүрөгүбүздү жылыта турган нерсе. Демек, биздин элдин динге болгон аң сезиминин өскөндүгү, имандын өскөндүгү, ал эми адамдардын ошол динге болгон түшүнүгүнүн жогорулагандыгынын белгиси болуп эсептелет. Экинчи жагынан алганда, биз адамдарга бул ажылык умра эмнени алып келет? Же болбосо ажыга умрага барган адам кандай өзгөрүүлөрдү алып келет деген суроого Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын өзүнүн хадистери дагы, аяттары дагы ушул нерсеге далалат кылат. Аллах Таала жана хадисте убада кылгандай эле, ким ажылык кылганда, ажылыкта эгерде ла рафаса ва ла фусука ва ла жидал, эгерде ажылык кылган учурда ажылыктын бардык шарттарын толук аткарса, бирөө менен бир күнөө жаман иштерди жасабаса, ва ла жидал, эгер бирөө менен урушуп талашпаса, Аллах Таала пайгамбар саллаллаху алейхи убада кылгандай эле яуду кайомин валадат уммуху, жаңы энеден төрөлгөн наристедей болгон абалда, күнөөдөн арылган, күнөөдөн жуулган абалда, жашоосуна кадимкидей жаңы ак барак ачкан абалда кайтат деп атат. Бул ар бир адам баласы үчүн чоң бир бакыт, эгер сезген адамга. Себеби Аллах Таала инсанды кылып, билип билбестен канча жылдап шайтанга азгырылып, шайтан Аллахтан ант ичип, өзү менен кошо тозук алып кеткенге аракет кылган, шайтандын канча жылга кылган мээнеттин балким адамга кылган азгырыктарын, күнөөлөрүн Кудай Таалам кечирип сала турган бир чоң бир мүмкүнчүлүк. Демек, адам баласы ажылык менен умра ушундай нерсени алып келиш керек. Бүтүндөй жаңы жашоого багыт алып келе тургандай болуш керек. Бүтүндөй жаңы жашоого. Ошон үчүн мен бир нерсеге токтолгум келет. Ушул ажылык менен умра эмне үчүн биз барабыз, эмне үчүн бизди кантип ал ажылык өзгөртүш керек деген көз карашта. Биринчи эле биз бардыгыбыз, ар бир мусулман адам мыйкатка жетип ихрам байлайбыз. Ихрам байлагандан кийин пайгамбарыбыз сүннөт үйрөткөн жолу боюнча андайын 2 рекет намаз окугандан эле пайгамбарыбыз туруп лаббайк аллахумма умра же болбосо лаббайк аллахумма аль-хадж деп баштады. Демек, бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Аллах Таала сенин чакыргыңа мен жооп кылып келатам деп туруп баштаганыбызда ихрамга токтолгум келет да. Ихрам деген демек, сиз менен биздин жашообуздун ажылык умранын негизги маңызын, максатын түшүндүрө турган нерсе ошол ихрам. Ихрам учурундагы абал. Ихрам учурундагы абалыбыз. Оролгондон кийин эки. Себеби эмнеге? Себеби дегенде бул ихрам ушул нерсени түшүндүрүп атат. Ихрам бир мындай туура көз менен караган, иман көзү менен караган адамга ихрам бул кепин. Демек, Аллахтын алдында тирүүлүк кепинимди ороп бардым деген сөз.
эгер Аллахтын алдында ошон үчүн ажылыкка бараткан адамдын бул дүйнөдө адамдын акысы болсо, бирөөдө карыздарың болсо, алардын баарынан кутулуп андан кийин бар дейт. Эмне үчүн? Себеби Аллахтын алдында ушундай абалда баруу, Аллахым менин кепилимди уруп, Аллах сенин чакырыгыңа жооп кылып келдим. Эгер азыр жанымды алсаң, мен азыр даярмын, Аллах күнөөлөрүмдү кечире көр деген бир абал дейт. Мына ошон үчүн Аллах Таала талбияны пайгамбарыбыз бизге үйрөткөндө, лаббайк Аллахумма лаббайк деп айткандан кийин эле иннал хамда Аллахым сенге чексиз мактоолор болсун дедик. Эмне үчүн? Себеби дегенде канчалык адам барам деп үмүт кылган, бирок Аллах Таала тилекке каршы ал адамдар жердин астында жатат. Канчалык адам азыркы күндө да барам дейт, бирок Аллах Таала ал адамдарды чакырган жок. Демек ошол мыйкатка барып үстүбүздө ихрамды кийип тургандагы бул Кудай Таала тарабынан берилген чексиз бир белек. Ошон үчүн иннал хамд ва ни'мата, бүт бардык немат сага таандык деп атабыз. Эмне үчүн? Себеби дегенде кепинди адатта бирөө урош керек болчу. Бирок Аллах Таала сиз менен бизге ушундай бир немат берди, өз кепинибизди өзү урогонго. Андан кийин иннал хамда ва ни'мата лака вал мулк дегенде дагы караңыз. Аллахым чыныгы мүлк ээси сенсин дегенде эмнени түшүндүрөт? Бай, кепинге оролгон адам чындыгында эч нерсеге элик кыла албайт кепинден башкага. Мына ошол үчүн дагы Аллах Таалага чыныгы мүлк ээси сенсин, мен өзүмдү сага тапшырып келдим деген бир абалда. Ошон үчүн талбиянын ар бир сөзүн түшүнгөн адам, демек Аллахтын бир нематы кепинди өзү уруп, андан кийин адатта кепин оролгон адамдар жонуна желкесине көтөрүп мечитке алып келиш керек эле. Биз өзүбүз басып бара турган мүмкүнчүлүк берет ажыга умрага барган адамга. Андан кийин Меккеге бир окулган намазыбыз 100 000 намазга барарлы турган намазга тете болгон мечитке өзүбүз басып келип туруп, кепинге оролгон адамга адатта бирөөлөр намаз окуш керек болчу. Бирок Аллах эмне берди бизге? Өзүбүз намаз окуганга мүмкүнчүлүк берди. Бул чексиз бакыт. Мына ошон үчүн кепинге оролгон адам Аллах Таала күнөөлөрүн кечирип туруп, яуду кайям валадат умму деген бир мааниси, кайра кепинден жаңы төрөлгөн бир адам сыяктуу. Наристедей болгон, күнөөлөрдөн арылган, Аллахка тоба кылып калган жашоомду, жараткан өзүң жаннатыңа бейишке жакындатканга чейин Аллах өзүң жараткан, сүйгөн, жакшы көргөн нерселер менен, ибадат менен, зикир менен жашоо кечиргенге жараткан өзүң жардам бер деп үмүт кылып ибадат кыла турган нерсе болгон үчүн бизди демек ажылык менен умра жашообузду бүтүндөй өзгөртүш керек. Алла разы болсун. Азыр кыска бир рекламалык тыныгуудан кийин кайра эфирибизге кайтабыз. Клиника Бикар. Лечим сердце от чистого сердца. Зиярат Чекит KG туристик агенттиги жалпы мусулмандарды умра сапарына чакырат. Биздин командада сиздин сапарыңыздын ар бир деталына кам көргөн тажрыйбалуу ажы башчылар бар. Далилденген жана ишенимдүү өнөктөштөр менен гана кызматташабыз. Көрсөтүлгөн кызматтардын сапатын бузбастан атаандаштыкка жөндөмдүү бааларды сунуштайбыз. Унутулгус умра сапарына биз менен аттаныңыз. Анда эмесе, урматтуу Абдулазиз ажым, мына өзүңүз дагы ошол жерлерде, ыйык жерлерде окуган адам катарында. Мен айта турган нерсем, баягы Хажы Мабрур деп айтып калдыңыз, энеден төрөлгөндө кандай таптаза болсо депчи. Мындан кийинки жашоосу да өтө маанилүү. Пайгамбарыбыз да өмүрүндө бир жолу ажылык кылыптыр, 3-4 жолу мындай чыкканда умра кылганы айтылат. Мен бүгүнкү күндөгү ошол ажылык боюнча алектенип аткан сиздердин бөлүм муфтиятыбыздагы деги эле канча ажыга адам барып атат, мисалы үчүн жыл сайын алардын баалары кандай болуп жатат, андан сырткары эмнеге көңүл буруп атасыздар, мекендештерге эмнени эскертесиздер, мисалы үчүн өзгөчө бара турган ажыга бара турган инсандарыбызга, деги эле умрага муфтиятыбыздын көз карашы кандай, кайсы бир деңгээлде муфтияттын да уюштуруусу барбы, жылда Кыргызстандан канча адамыбыз бүгүн умрага барып атат, анын статистикасы сиздерде барбы жокпу? Кыска бир ошондон бир маалымат берип кетсеңиз.
Чындыгында биздин Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын ажылык умра жана эл аралык бөлүмүнүн ажылык уюштуруу иштеринде бизде жыл сайын ушул 6000 квотанын тегерегинде квота берилет. Себеби дегенде баягы дүйнөлүк стандартта Сауд Арабия падышалыгы ар бир миллионго 1000 квота бергендиктен. Биздин бирок тилекке каршы биздин калктын саны 7 миллионго жеткендиги Сауд Арабия падышалыгына ООН аркылуу толук жетпегендиктен биз толук азыр күндө аракет кылып жатабыз. Толук өзүбүздүккө тиешелүү квотаны алып 7000ге жеткизгенге. Бирок азыр ушул күнгө чейин, ушул жылдарга чейин 6000дин тегерегинде ажыларыбыз барып ажылыгын аткарып келип атат. Эми биздин ажылыктын уюштурууда бул албетте Кудай Тааланын фазилети менен, Кудай Тааланын жардамы менен ажылыкты уюштуруу бизде жылдан жылга жакшыруу, жылдан жылга жакшыртуу, жылдан жылга ыңгайлуу шарт менен ажыларыбызга жеңил боло турган шарттарга болгон мүмкүнчүлүгүн жумшап келет. Бизде мисалы баа маселесине караганда эле кошуна мамлекеттерге салыштырмалуу арзан уюштурулуп келет. Мына өткөн жылы 3900 болсо, быйыл калькуляцияда 3750 деп бекитилди. Бул да болсо биздин элге болгон жеңилдик. Бул да болсо баягы биздин адамдардын ажылыгын аткарып келүүдө көбүрөөк мүмкүнчүлүк ала турган бир мүмкүнчүлүк. Эми ажылыктын уюштуруу маселесинде билесиздер буга чейин көптөгөн кыйынчылыктар болуп келген. Азыркы күндө деле кыйынчылыктар жок эмес, бирок жакшыртуу жактарын өтө көп жакшыртуу жактары болду. Анын ичинде мисалы бизде ажыларга түз каттамдардын болгондугу, андан кийин ажыларга мүмкүн болушунча жаңы таза вакыф болсо дагы вакыфтарга эле эмес, ошол вакыф ал жактагы вакыф министрлиги аркылуу, ал жактагы вакыфтар аркылуу жаңы бүткөн имараттарды ижарага алуу менен ажыларыбызга болгон жакшыртууну кошуна мамлекеттерде эле уюштурулуп, кымбатка уюштурулуп аткан ажылыктын деңгээлинде уюштурууга аракет кылып келатабыз. Бул болсо биздин ажылык бөлүмүнүн балким муфтияттын жетишкендиги деп эсептейбиз. Ал эми умра боюнча ала турган болсок, умра боюнча чындыгында бизде муфтияттын умраны уюштурууга дагы негизи пландарыбыз бар. Ошол пландар иштелип жатат. Азыркы күндө ошол алдындар кеңешинин бизге берилген талаптары, жолдомолор боюнча дагы бизде жалпы эле Кыргызстан боюнча умрага алып барып аткан фирмалар менен тыгыз иштешүү, алар менен иш алып баруу. Ошол убакыттын өзүндө бир нерсени баса белгилеп кетебиз. Бул баягы умра, бул ибадат болгондуктан бардык Кыргызстанга барган умрага болобу, ажыга болобу барган ажыларыбыз, умрачыларыбыздын ибадаты шариатка ылайык, толук жана ушул ибадаттарын так аткарып келгенге иштешүүгө жана аларга жардам берүүгө казыяттар аркылуу, имам хатиптер аркылуу, имамдар жана умра ажы башчылар аркылуу элге сабактарды уюштуруп, элге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, азыркы учурда дагы мына ажылардын группалары бөлүнүп, ажы башчылар тандалып, ажыларга дагы ошол ажылыктын негизи, ажылык деген эмне, ажыга бара турган адам эмнеге даярданыш керек? Акчасы менен эле визасын даярдап койсо болду, жок. Балким андан дагы алдын материалдык жактан дагы адам ички руханий жактан ажылыкка барууда эмне нерсени биринчи адам өзүнөн өзү ажыга барбай туруп эсептеп чыгып, өзүн өзү мен кимди капа кылганмын, кимди нааразы кылганмын, кимдин көңүлүн оорутканмын, барып ошолордон кечирим сурап, кимдин акысы бар менде ал акысын кайтарып берип, жана жогоруда айткандай эле ажыга бараткан адам балким мен ушул бойдон кайтпай калышым керек. Кайтпай калышым мүмкүн. Себеби мен өзүмдү кепинге орогон абарда Аллахка тапшырып баратам деген бир сезимдер менен адам ажыга барбай туруп өзүн даярдаш керек. Ошон үчүн биз умрага деле ошондой. Умрага барбай туруп адам өзүбүздү даярдап, Аллахтын алдында өзүбүздүн аз гана өмүрүбүз канча жашообуз калды билбейбиз. Аллахы мага мүмкүнчүлүк берген учурда мен Аллахка кайтайын, тооба кылайын деген бир сезим менен балким ажы умраны аткарып коюш оңой, бирок ажы умра бойдон калыш кыйын демекчи. Алла разы болсун, абдан бир маңыздуу бир маек болуп жатат, баян болуп жатат буюрса. Ажыга баруу албетте бул адал акча менен барылыш керек. Карыз болбой деп айтып атасыздар. Анан чындыгында адам акысына кирген инсандар болсо дагы кечирим сурап, тазаланып барыш керек деген бул жөн эле барып келип мактаныш үчүн эмес да, туурабы? Ажы болуп калдым деп ажы деген статусту кошуп алыш үчүн эмес. Ошондон ушул жаатта бир аалым инсандын устаздардан бирөөнүн айткан сөзүн уктум эле. Эки нерседе окутуп, сертификатты берип, диплом берип, андан кийин уруксат бермекмин дейт да. Бул биринчиси ажыга бара турган, умрага бара турган инсандарга окутуп, экинчиси үйлөнө турган инсандарды үй бүлөгө даярдап туруп деген экен дейт да. Ушул окутуу деп айтып калдыңыз.
ушуну масштабтуу же бир диплом берүү менен мисалы үчүн да убакыт коюп дегендей жана казыяттар менен билгелешти. Ушул жаатта иштер да тереңдеп баратат да буюрса. Ооба, биз бул боюнча дагы өзү ошо атайын муфтияттагы аж умра бөлүмү ушундай бир пландарыбыз бар. Ажыларды сиз айткандай эле биз буга чейин аж башчыларды окутуп, анан аж башчыларга сертификат берип келебиз. Анан кийин барып Кудай буйруса сиз айткандай ажыларыбызды атайын курстан өткөзүп, ошол курстан өткөн ажыларды андан кийин төлөм төлөп квотага илеше тургандай бир мүмкүнчүлүктү пландап жатабыз. Мисалы бир макеттер даярдап, мисалы кабатыланын ошол жерде көрсөтүп, мисалы. Себеби дегенде биздин азыркы мына заман технологиянын жетишкен учурунда биз ошону менен кошо жетишип адамдарыбызга, жарандарыбызга бул жашоодогу жараткандын жашоосундагы бизге берип аткан жашоосундагы жеңилдиктерди пайдалануу максатында сиз айткандай ушул ажыларды дагы ушул деңгээлге жеткирүүнүн аркасында иштеп атабыз. Кудай буйруса келечекте Кудай буйруса ал нерселерди ишке ашырабыз. Өзүңүз канча жолу ажыл кылдыңыздар? Мына бул эме окудуңуз ошол жерде жыл сайын мүмкүнчүлүк Алла Таалам берди да бул мүмкүнчүлүк да мындай айтканда. Канча жылыңыз өттү ошол жакта? Ал жакта эми биздин жалпы жүргөн убактыбыз бир 15 жылга чукур жашадык. Кудайга шүгүр окудук. Жер бетиндеги эң ыйык болгон Мекке шаарында ошол өмүрүмдүн өткөнүнө мен аябай бир Аллахка чексиз мактоолорду айтам, ошол жака убакыт насип кылгандыгына. Анан ал жакта жүргөндө Кудайыма шүгүр ошол жыл сайын эле ажылык кылганга мүмкүнчүлүк берди Аллах Таалам. Болгону ошол пандемия учурунда 2020-2021 гана ажылык кыла албай калдык. Бирок калган учурда Кудайыма шүгүр фарыздан тышкары ажылыктар аткарып Аллах Таалам мүмкүнчүлүк берди. Эми Алла разы болсун Абдулазиз ажым. Көрүүчүлөрүбүзгө өзгөчө сиздин каалооңуз мына хажы, умра жөнүндө кеп кылып атабыз. Деги эле өзүңүздүн бир аалым, дин аалымы катарында 15 жылыңызды ошондой ыйык жерлерде окуп, билим алуу менен өткөргөн инсан катарында эмне кеп кеңештерди, эмне балким насааттарыңызды ажыга бара турган инсандарыбызга же болбосо деги эле мекендештерге айтат элеңиз? Кудай Таалам ушул улук күндөрдө, ушундай улук убакыттарда турганда биринчи өзүмө жана экран аркылуу мени көрүп турган бир туугандарга кайта турган сөзүбүз биринчи Кудай Таалам баарыбызга такыбалыкты жүрөгүбүзгө уялаткан болсун. Себеби дегенде мына Рамазан айы өзү Аллах Таала Куранда айткандай эле кутиба алейкумус сияму кама кутиба алаллазина мин кабликум лааллакум таттакун, такыба кылыштыгыңар үчүн деп айткан. Демек пайгамбарыбыз Аллах Таала бизге умранын ичиндеги мисалы Роза айындагы эң бир негизги максатты алсак, демек такыбалык үчүн болду. Ал эми Рамазан айы эмне үчүн айлардын султаны болду десек, бул ай Куран түшкөн үчүн, Курандын шарафаты менен десек. Ал эми Аллах Таала Куранда болсо, Куран өзү дагы алиф лам мим дегенден кийин эле заликал китаб ла райба фи, эч бир шек шүмөн жок. Худаллил муттакин, демек такыбадарлар үчүн хидаят деп айтып атат. Демек Аллах Таала сиз менен биздин бул жашоодо такыбалыкты гана адам ээ кылганда гана Аллахтын алдында сый урматка ээ болобуз. Демек Аллах Таала ошон үчүн Куран-ы Каримде өзүнүн сөзү болгон Куранда эмне дейт? Инна акрамакум индаллахи аткакум. Аллахтын алдында чыныгы урмат сый ээңер булар такыбалар болгонуңар. Демек такыба ээлери деп айткан. Демек Аллахтын алдында араб менен араб эместин эч кандай бир айырмачылыгы жок, бир гана такыба менен. Демек биз адамдар бул жашоодо бири-бирибизди жеке адамдык көз караш менен же жеке бир өзүбүздүн бир неме менен караганы менен, бирок Аллахтын алдындагы тараза, адамдардын арасындагы айырмачылык өзгөчөлүк, Кудайдын алдында такыбалык таразасы болгондуктан биринчи мен такыбалыкты осуят кылат элем. Андан кийин ушул биздин ыйык Рамазан айында туткан орозолорубузду Кудай Таалам кабыл кылып, Аллах Таала өзү вада кылган акыркы 10 күндүктө кадыр түнгө жеткизсин деп кыям менен өткөзгөнгө пайгамбар ушу хадисте вада кылгандай эле мен сама иманан ва ихтисабан гуфира лаху ма тaqaddama min замби. Кимде ким ошол иман, Аллах Таалага иман келтирип, Аллахтан үмүт кылган абалда орозо кармаса, Аллах күнөөлөрүн толук кечирет дегендей эле бир хадисте мен кама иман ва ихтисабан, демек акыркы 10 күндүктө кыям менен өткөзүп, түндү тирилтүү менен ибадат менен өткөзгөн адамдарга Аллах Таала күнөөлөрүн кечирет деп айткан. Экинчи неме ушу Кудай Таалам бизди ибадатка толук вада кылынган улуу соопторго жараткан өзү бизге тавфик берсин деп Кудайдан сурап кетет элем. Жана ошол акыркы 10 күндүктүн түнү Аллахтын алдында эң түндөрдүн абзел болгондой эле Аллах Таала вада кылган ажылыктын аткарыла турган 10 күндү дагы Аллах Таала Куранда ант ичкен.
касам ичкен убакыттардын бири. Кудай таалам Рамазан айында болсун же ажылык убагында болсун кылган умраларыбызды, ажылыктарыбызды жараткан убада кылгандай хаджил мабрур кабыл болгон ажылыктардын катарында калсын деп Кудайдан тилеп кетет элем. Алла разы болсун. Улуттук телерадио каналыбызда Берекелүү Рамазан программасында өзгөчө коноктордун арасында ошол Кыргызстан Мусулман диний башкармалыгынын ажы умра бөлүмүнүн адиси, дин аалымы Туташбаев Абдулазиз кары деп айтабыз сизди да. Негизи ажыбыз бүгүн конокто болуп өтө маңыздуу жакшы бир баян кылып бердиңиз. Сөздөрдү бул деген нерсе ажы умра боюнча бүгүн кеп кылдык. Алла таалам сиздердин да туткан орозуңуздар кабыл болсун. Алла разы болсун. Урматтуу теле көрүүчүлөр, чындыгында келиңиздер. Жараткандын кулу болгонго, пайгамбарымдын үммөтү болгонго баарыбызга насип кылсын. Куттуу Рамазан айын Кудай таалам өмүрү бул жашоодо бүгүн тирүү болгон инсандарга насип кылыптыр. Ошол насип кылган инсандар ушул Рамазан айынын берекесинен пайдаланып калайлы. Колунда бар инсандарыбыз мүмкүнчүлүгү болуп Кудай таалам чакырган болсо, ажыга барыңыздар, умрага барыңыздар. Бул деген нерсе сиздин кыла турган кайрымдуулугуңузга эч кандай тоскоолдугу да болбойт деген ишенимдебиз. Баарыңыздарга жакшылык каалоо менен биргеликте кийинки көрсөтүүгө чейин сак саламат аман болуңуздар. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Биз эркине конок бартабыз. Келиңиздер күтөбүз. Не тамак жасап коеюн? Манты. Мага эт менен. Мага картошка менен. Мага аскылык менен. Мага балык менен. Чечесизби баарына? Кантип чечем? Чечебиз азыр. Мамина, мантылык менен керемет болуптур. Алай айдамды болуптур. Мону Амина же. Бак. Адис тамагын же? Беш манты Нукурада. Саламатсыздар урматтуу теле көрүүчүлөр. Берекелүү Рамазан программасынын берекелүү ашкана бөлүмүндөбүз. Бүгүн бизде конокто маркетолог биздин эжекебиз Махабат Исмаилова. Кош келиңиз. Рахмат. Бүгүн буюрса сиз менен эмне жасайбыз? Аталышын жана ошондой эле эмнелер керектелет айта кетсеңиз. Бул чуду деген тамак. Буга биз камырына ун, туз жана суу гана колдонобуз. Сливочное масло керектелет бизге. Начинкасына биз тыква жана пияз колдонобуз. Айта кетели, убакыт аз болгондуктан азыр камырын кылып алдык. Сиз камырын бир жактан жая берсеңиз, мен муну майдалап өткөрө берейин. Буюрса, бул эң бат жана ошондой эле өзгөчө мындай даамдуу бир тамак десек болот. Кайсыл улуттун тамагы болуп эсептелинет? Дагестандыкы деп айтылат. Бирок эми көп элде жазылат экен да. Эң сонун. Алгачкы эле суроом эжеке, Рамазан айы кандай өтүп жатат сиз үчүн? Сонун өтүп жатат. Оңой, жеңил. Азыр күн да салкын болгонго. Анан ошо жеңил, сонун өтүп атат азыр бизде. Рамазан айында өзгөчө үй бүлөңүздөрдө кандай адаттар бар эжеке? Мисалы, жаңы балким башка айларда кылбаган иш аракеттерди бул айда кылып жаткан болсоңуздар, бөлүшө кетсеңиз. Бир экөөсү болсо да. Бизде болгон жолдошум экөөбүз үйдө чогуу ачуу, ошого эле аракет кылабыз. Анткени көбүнчө жумуштар менен ар ким арга жакта деле жүрө берет да, обычный айлардачы. Бул айда стараемся көбүнчө үйдө болгонго аракет кылабыз. Балдар менен үйдө болгонго. Эң сонун. Ал эми ашканада сиз көбүнчө кандай тамактарга басым жасайсыз? Өзүбүздүн эле кыргыз тамактарыбызга беш бармак жасайбыз, плов жасайбыз. Жөнөкөй эле ушундай өзүбүздүн тамактарыбыз. Бирок мен өзүм андай тамак жебейм көп. Үйдө жолдошум үчүн, балдарым үчүн эле жасайм. Өзүңүз кандай тамактарды жактырасыз? Өзүм болсо көбүнчө жашылчалар менен эле, ушундай чөптөр менен эле, кызым айткандай. Эң сонун. Ал эми айта кетсеңиз, сиздин маркетолог жаатында да эмгектенип келесиз көп жылдан бери. Бул тармак кимдерге керек? Бул кандай кызматты аткарат? Маркетолог бул ар бир ишкана, ар бир адам, ар бир адис үчүн, баардык нерсе үчүн керек. Анткени маркетолог болсо ошол товарды же услуганы, жадабасы телевидение эмне болсо дагы ошону адамдарга таанытуу боюнча иштейт да. Адамдарга таанытуу жана сатуу боюнча иштейт. Анткени жөн эле бир ишкер бир товар чыгарып алып, аны жөн эле сатыш кыйын азыркы күндөчү.
ошо маркетолог ошону элге таанытып, элге сатканга жардам берет. Мынакей сиз дагы ал арада камырларды бөлүп алдыңыз окшойт майда тегеректүүлөргө. Менде дагы мынакей ашкабактар майдаланып калды. Сизге да бир аз болот окшойм, Ооба. Мынакей биз азыр эжекем бул жактан камыр жайып атат. Жукалыгы кандай болуш керек, калыңдыгы мындайча айтканда? Жука эле болгон жакшы, бирок өтө эмес. Мындай. Ушундай сыяктуу. Бул тамакты өзүңүз кылып жейсизби үйдө? Ооба, аябай жакшы көргөн тамагым ушул. Баарынан жасап бергенге да аракет кылам. Сонун жеңил, ар бир үйдө жасала турган сонун тамакты. Балдарыңыздын эң жакшы көргөн тамагы мынакей. Балдарым өзүнчө жасап берем, жолдошум өзүнчө деп атасыз. Балдарыңыз эң көп сизден кайсыл тамагды суранып жейт, апа кылып бериңизчи деп? Балдарым болсо тоок этинен шорпо. Ошону жакшы көрүшөт. Эң сонун. Мынакей могул мынча ашкабак жетеби эжеке? Ооба, жетет го дейм, жеткирсек болот. Мынакей көргөнүңүздөрдөй мен атайын мондай идиштин жардамы менен ашкабакты майдалап алдык. Анан азыр анын үстүнө пиязды туурап, кошуп, анан могул камырлардын ичине салабыз, Начинка кылып салабыз. Ичине азыр ашкабак кошуп атабыз. Ордуна эмне алмаштырып салсак болот мисалы? Эмне менен бышырсак? Мен болсо эми мен да жасаймын. Мисалы эт сыяктуу. Бул бат быша турган болгондуктан, эттерди эгер быша турган нерсе болсо, аны өзүнчө бышырып алып, анан начинка кылып салып жесе болот. Мынакей биз азыр камырыбызды жайып алдык. Ашкабагыбызды туз, пияз кошуп туруп аралаштырып алдык. Эми буюрса чогултуп баштайбыз. Мынакей ортосуна ушундай жетеби? Дагы бир аз коебуз. Кененирээк кылып. Эми бунун үстүнө алып туруп. Этип жабабыз. Жейтерин жакшылап бекитип алабыз. Мын жактарына да салып берип, катары менен. Мынакей өзүңүздөр көргөндөй, бат жана ошондой эле мындай өзгөчө тоюмдуу бир тамактардын бири болгон атат. Муну эгер кааласаңыздар ифтарда гана эмес, саарлыкта дагы кылып жесеңиздер болот. Муну жегин жашынакай көрүнүш үчүн мен мынтип кесип коем. Атайын тегерек деп, тегиз болсун депчи. Мынакей биздин чудулар даяр болуп калды. Эми муну биз бышырып келели. Мынакей биздин чуду тамагыбыз даяр болду. Айта кетчү нерсе, бул болсо биз ичиндеги ашкабакты өзүнчө кууруп алабыз сөзсүз түрдө. Анткени камырыбыз бат бышат. Эки жагына эле сковородкага коюп алып бышырып алабыз. Мынакей аябай сонун, даамдуу жана ошондой эле тоюмдуу бир тамак болду. Махабат эжеке, сизге терең ыраазычылык билдиребиз келип бергениңиз үчүн. Буюрса көрүшөрүзгө көрүп жасайт деген ишеничтебиз. Ал эми биздин берүүбүздүн башкы демөөрчүсү 5 манты. Бул 5 мантадан сизге белек эжеке. Үй бүлөңүзгө барып, өзгөчө тамактарды жасап бериңиз буюрса. Жана ошондой эле Заман ресторанында ыраазычылык билдиребиз. Эжеке, эми элге кайрылуу эң акыркы. Баарыңыздардын орозо айыңыздар менен орозоңуздар кабыл болсун жана ушул ыйык Рамазан айында кылган дуаларыңыздар да кабыл болсун. Дагы бир жолу ыраазычылык билдиребиз. Ушуну менен биздин берүүбүз жыйынтыкталды. Кийинки эфирден көрүшкөнчө аман болуңуздар. Саламатта калыңыздар.